Кутмандуу таңсыздар менен, урматтуу менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Өзүңүздарга белгилүү болгондой, мен 3-4 күндөн бери эле Жогорку соттун төрагасына кабыл алуусуна кире албай борбордомун. Эртең менен саат 9-да келгем, азыр 11-ден 15 мүнөт өттү. КППна келсем эле сизди киргизбесин деген буйрук келди дейт. Эмнеге мен кире албаймын? Мен бул жерге ачка калып, же зериккенимден, же үй жай сурап келген жерим жок. Акыйкат мага карата чыккан чечим боюнча бир канча далилдерди алып келдим. Бирок кабыл албайт. Баш болуп өзү Жогорку сот мыйзамды сыйлабаса, анан каякта акыйкат издейм? Каякта? Акыйкат бир эле Кудайда бар экен да. Биздин соттордо жок экен. Себеби азыр менин бул жерге киргенге укугумду тейлеп жатат өздөрү. Кире албадым. Даже КППдан да өткөрүшкөн жок. Эмнеге киргизе албайсыңар десем, бизге ушундай буйрук түштү жогору жактан дейт. Киргизилбесин деген дейт. Эмнеге мен ОПГмынбы же башка жарандын, башка мамлекеттин жаранымынбы кире албагыдай. Же ушунчалык коркунучтуу тыюу салынган предметтер барбы? Аны мен түшүнө албай атам да. Такыр эле кире албайм, 2 сааттан өтүп калды. Азыр дагы сурап берем сиздерге. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшысызбы? Жакшы алып келдиңиздерби? Жумуш күнүңүздөр жакшы өттүбү? Мен эмнеге кире албайм бул КППдан? Жок, киргизген жок жокерлериңиз. Бизге ушундай жогорку жактан буйрук түштү деди. Шебесе сурасаңыз болот. Жок, булар бизге башчы бет, бул военныйлар. Жок, военныйлар эмне жок. Мен ичине эмнеге кире албайм? Канцелярияга мен арыз таштап кеткем да жогорку сотко. Көрдүм. Анан эмнеге мен кире албайм? Ошону сураш үчүн эмнеге? Сиз сурап, сиз жок, чакырың десем да чакыра албай атат. Чакырат да шулар. Сиздин аты жөнүңүз ким эле? Мен башка службаданмын, катнаш. Билем. Кечели мен өз коопсуздугун карадыңыз кал жерде. Ичинде. Бул ич эмеспи? Сотко булар жок эле. Эмнеге кире албайм мен? Эмне себептен? Мыйзам барбы же? Адилеттүүлүк издеген жарандар кире албасын деген мыйзамыңыздар барбы? Сурасаң ошолордон бар. Мына жооп бере албайт эч ким. Балдар 111 келип көрүп койгула, силерден сурайынчы. Жок, жумуш убактысы башталганда канча болду? Башка жумуштардан кетип койгон. Кайка кетип калат? Ичине кызып бериши мүмкүн, бирөө чакырып алышы мүмкүн. Не, жок дегенде 1 саат кетсин макул, азыр 3 саат болот атпайбы? Мен келгениме. Бул жерде мен эмнеге өтө албайм, айтсаңар балдар. Жокер, бул жерден мени өткөзбөсүн деген буйрук түштүбү? Анан мен эмнеге кире албайм? Канцелярияга эмнеге кире албаймын? Эмнеге кире албайм? Айткылачы. Жок, өзүмүш. Жолболдиева эмес, Жолболдуева. Ошол жерден өткөзбөйт, кире албаймын. Ушунча далилдер бар. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Асан Алиевич эмнеге кабыл алуудан коркуп атабы билбейм. Эми коркуп турган эч нерсе деле жок. Бул жерде тартип бар экен. Жогорку сотко кирүүнүн тартиптери.
Бары эле орусча го. Gelip mi? Ya. Başta olsun. Teşekkür ederim. Жарокулов Әділет Жолдасбекович туралы қылмыс іс бойынша тараптан 100 қылмыс жауап тұрмыстары. Жанагы Кенже сержант башчыңар чакырып койсуңарбы? Жана сүйлөдү эле го, эми сизге буйрук түшкөн, киргизе албайбыз деген. Жок, ошентип айтпадыбы? Эмнеге сөзүңөрдү эки кыласыңар? Анан именно эмнеге, азыр мен эмнеге кире албай жатам, эмнеге? Ошонун жообун эле айтып койгула болду. Мен эмнеге кире албайм канцелярияга? Макул, мен төрага кабыл албасын, эмнеге канцелярияга кире албайм? Жана сиз айттыңыз да? Сиз боюнча буйрук түшкөн, ошону аткарып атабыз деп. Мен ызы кылган жокмун, кирип талап кылгам. Ошол эле мен өз укугумду коргоп жатам. Мен ызы кылган жокмун. Эмне буйрук түштү айтсаңыз? Анан жана сиз жок, урматтуу Кенже сержант, мен сизден суранамын. Жана келгенде айттыңыз да, фамилиямды окуттуруп эле киргизилбейсиз деп. Эмне себептен кире албаймын десем айтып атасыз. Буйрук түшкөн деп. Эмне буйрук түштү? Же киргизилбесин деген эме барбы? Перечендер барбы? Ушул фамилиялар кирбесин деген? Я. Жок, мен азыр эмнеге канцелярияга өтө албайм? Эмнеге? Мыйзам бузган жерим жок. Giresiz? Кайсы кабинет? Ал ким? Sizga o'sha sizni chaqirib so'rashim deb siz. Сүйлөшөм деп бай? Макул. Көйгөй жаратпайсыз же? Мен көйгөй жарата турган эч нерсе кылган жокмун. Жок, сиз түшүнүңүз. Мен Баткенден алыстан келип атам. Просто мен өкүмүмө бир аз добум бар, ошол эле айтам, болду. Буга турган эч ким жок, жогорку соттончу. Мен кандай ызычуу кылам, ойлосоңор, мен 18 жаштагы кыз эмесмин да силерге, туурабы? Мен 36 жаштан өткөн аялмын. Соттордон жабыр тартып жүргөн аялмын. Болду, сөз берем. Көрүшкөнчө азыр кайсы бир 7 номердеги кабыл алгам дептир, көрүшкөнчө аман болуңуздар.